Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 декабрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин катышуучу мамлекет башчыларынын Санкт-Петербург шаарында Эльцин атындагы президенттик китепканада өтүп жаткан салттуу бейформал жолугушуусуна катышууда. Иш-чара башталардын алдында шериктештик лидерлери чогуу сүрөткө түшүштү. Бейформал саммитке Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко, Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиев, Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашинян, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Казакстан Республикасынын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Таджикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзоев катышууда. Сен дагы сүйдүң айнашты, мен дагы сүйдүм айнашты. Күбүр кеп уктум деп илгери бирөө айткандай, саясий күбүр шыбырларга караганда жаңы шайланган парламенттин спикерлиги үчүн аябагандай катуу күрөш жүрүп жатыптыр. Адатта спикерлик көпчүлүк добушка ээ болгон партиянын фракциясына берилет. Бул дүйнөлүк практика. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо партиялык тизмеде Ата журт Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү көпчүлүк добушка ээ болушкан. Алар партизме аркылуу 15 мандатка ээ болушса, бир мандаттуу округдардан келгендери 10дон ашып 30га чамалашкан. Бул фракциядагылар аксыдан депутат болуп келген эски ата журтчу Нурланбек Шакиевди спикерликке таптап жатышканы айтылып келет. Деген менен Өнөгүү Прогресс партиясынын лидери Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмесинде депутат болгон Бакыт Төрөбаевдин да спикер болуу шансы бар болчу. Бирок Бакыт Эргешевичке парламентте фракцияны жетектөө иши жүктөлгөнүнө караганда спикерликке анча деле умтулуу ою жок. Сен дагы сүйдүң айнашты, мен дагы сүйдүм айнашты дегендей, булардан тышкары ызычуу менен араң мандатка жеткен Талант Мамытов да тарапташтарын көбөйтүп, спикерлик креслону ээлегиси келип жатыптыр. Аны ажоонун тегереги түртүп жатканы да тар чөйрөдө талкууга алынууда. Ошол эле кезде Альянс бүтүн Кыргызстан партиялары дагы уктап жаткан жок. Аларда өз ара кеңеш куруп, спикерликке бирдиктүү талапкер жылдыруу аракетин көрүп жатканы айтылууда. Угушуубузда алар Адахан Мадумаровду алып чыгышат. Ошентип бир сөз менен кыскартып айтканда, парламенттик шайлоодон да спикерликти шайлоо айыгышкан атааңдаштыкка күрөштө өтө токшоп калды. Бул эмнени айкындайт? Логикага ылайык, спикерликтин тагдырын парламентте көпчүлүк мандат алган фракциянын мүчөлөрү чечиши керек эле. Спикерди шайлоого алардын добуштары жетпейт. Башка 2-3 фракция бир мандаттуулар менен тандем түзүшсө, Нурлан Шакиевди оңой эле шайлап коюшмак. Бирок ага мамлекет башчынын ак батасы жетпей жатабы. Айрым булактар спикерлик кызматтын тагдырын чечүүдө эки достун ортосунда кайчы пикир, каршылаштык жаралгандыгын каңкулап жатышат. Канчалык туура маалымат белгисиз. Бирок эгин эккенде дос элек, бирок кырман сапырганга келгенде ал достугубуз кайда калды дегендей, таасирдүү кызматты өзүнө жаккандан башкага ыра көргүсү келбеген сугалактык, кызганыч экөөндө жок экенине ишенип туралы. Бишкекте 3 килограмм баңгизат ташыган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында баңгизат каражаттарын даярдоо, аларды Ысык Көл облусунан Чүй облусуна ташуу жана сатуу боюнча кезектеги Баңгилик каналга бөгөт коюлган. Бишкек шаарынын Масалиев жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota Estima маркасындагы автоунаасы токтотулуп, анын ичинде жаран болгон. Ыкчам маалыматтарга ылайык, жаран Баңгилик топтун катышуучусу болгон. Ал баңгизат каражаттарын ташуу жана сатуу кызматын аткарып жүргөн. Жогоруда аталган автоунаага тинтүү жүргүзүү учурунда анын ичинен кара куурай өзгөчө жытына ээ, квадрат формасындагы күкүм аралашма, кочкул жашыл өңдөгү заты бар баштык табылып алынган. Экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 3 килограммдан жалпы салмактагы каннабис шайыры, гашиш баңгизат каражаты болгон. Кармалган жаран Бишкек шаарынын номер 1 тергөө изоляторуна киргизилип, сотко чейинки өндүрүш уланууда.
Азыркы учурда аталган баңгилик кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча атайын тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан республика боюнча ушуга окшогон фактыларды аныктоого багытталган иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлүүдө. Начнем. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте прежде всего поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию, в Петербург, на встречу, которая стала уже фактически традиционной. Мы до пандемии регулярно встречались в Питере перед Новым годом. Этот год особенный для СНГ. 30-летие создания организации состоялось в этом году совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости. И сейчас делаю это с удовольствием в личном формате. Это необычный вариант встреч. Чаще мы работаем в режиме онлайн, но есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться. Я с вами полностью согласен и хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то, что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно вот в таком режиме. У нас за прошедшие годы, десятилетия многое и кардинальное поменялось. Но вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах, и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики. Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации. Все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьезные последствия в сфере экономики, в социальной сфере. Но нам, сохраняя вот те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира. Я хочу сказать, что мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем. Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в таком текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, я уже упомянул об этом, это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами и другими средствами преодоления этой болезни. И для того, чтобы начать нашу работу, нашу дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову. Она у нас возглавляет структуру в правительстве, которая организует работу по этому направлению и сотрудничество со своими коллегами во всех странах СНГ. Она доложит нам сейчас свое видение того, где мы находимся на этом пути и что, по мнению специалистов, наших с вами специалистов, нужно сделать совместно для того, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию. Анна Юрьевна, пожалуйста, прошу вас.